40 гектар аянт, 4 ири базар, миңдеген содагерлер. Бул Ош Борбордук базарынын аймагы. Өлкөдөгү экинчи ири базар болуп саналган. Бул жайда бүгүнкү күндө Береке базары, Ош базары, Жибек жолу базары жана Киречек базары бириктирилип, сооданын очогуна айланууда. Сооданын берекеси базардын босогосунан эле байкалып турат. Элдин агымы мурдагыдан да көбөйүп, соода кызуу жүрүүдө. Мында ар бир базар багыты менен жайгашкандыктан кардарлар үчүн керектүү товарларды табуу жеңилдеген. Базар мындай эмес болгон. Эмеде жүрчүлүк. Анан кирген жандар бери жүрүп, каалаган жерден түшөсүң, каалаган жерден чыгып кетесиң. Жакшы. Ыңгайлуулугу жакшы. Базар таза, тыккан. Бурун аркы Келечек базарындан алчу элес. Азыр неме бизди алган клиенттерибиз буяка көчүп келгенге байланыштуу ушул жака келип, ушул жактан алып жатабыз. Эми базар жакшы эле курулуптур. Эң негизгиси ушу элге жакшы условия болсо болду да. Жаңы базарга буга чейин шаардын ар кайсы жеринде иретсиз жайгашкан базарлар көчүрүлгөн. Алардын эң акыркысы болуп Киречек базары жайгашты. Соодагерлер алгач бул жайга көчүүгө кооптонуу менен карашкан. Учурда түзүлгөн шарттардын негизинде соода саттык иштерин жандандырып башташкан. Келечек базарына көчүп келдик. Шаардын ичинде торговый центрлер базар болбошуна мыйзамга баш ийип, баарыбыз чогуу бул жака жаңы базарга көчүп келдик. Келе берсеңиздер болот, урматтуу кардарлар. Сиздерди күтөбүз. Баары жакшы бул жакта, шарты бар, сонун, баарынан таза. Бул жакта баардык шарттарды коюп беришти. Кудайга шүгүр. Жакшы товарың болуп эле биздин Келечекти издеп келген кардарларыбыз көп экен. Атайын издеп келгендер болуп атат. Эми билбейм, убакыт керекпи, может, кайсы бир 1-2 айбы 3 айдын ичинде может күчтүү болуп кетет деген үмүттөмүн. Ош Борбордук базарында жалпы 7,5 миң соода орну бар. Андан жылына шаардык казынага 300 миллион сом өлчөмүндө каражат түшүрүү пландалган. Азыр эми мына бүгүнкү күнгө айтсак, азыр соода жакшы эле болуп калды, жаман эмес. Соода ордундары бардыгы өз ордунда. Мурункундай башаламандык соода болуп, ал жерде туруп соода кылынбай, ар бир соодагер өз ордунда соода кылып атат. Соодагерлерди толук жайгаштырып, иретке келген базар эми толугу менен санариптештирилген. Төлөм электрондук тиркем аркылуу ишке ашып баштаган. Накталай төлөм жоюлуп, базардагы акча агымынын ачык айкындуулугу камсыздалган. Буга чейинки төлөмдөр полный наличный расчет болгон. Биз наличный расчетко өттүк. Шу тиркем аркылуу коммунальный услуга, жер акы, электр энергия сыяктуу төлөмдөрүн төлөшөт. Бул төлөмдүн биздин соодагерлерге ыңгайлуулуктугу соода ордун жайын таштабай, ошол соода ордун жайында отуруп эле же алыскы жерде үйүндө болсо дагы төлөм жүргүзө берет. Бизге базар дирекциясына дагы жакшы жагы бул нерсе эсеп кысаптары тегиз болот жана полный онлайн көзөмөлдө көрүнүп турат. Элдин агымын эске алуу менен коомдук транспорттун каттамдары да көбөйтүлгөн. Учурда 11 маршруттук такси жана 5 автобус каттап жатат. Базарга баруу үчүн жолдор кеңейтилип, кошумча 2 жаңы жолдун курулушу башталган. Алмагүл Эрке, Байгызы, Салкар Токтосун уулу, Ош ТВ.